Маанаңыз кандай? Жакшы. Биз азыр кайсы жактабыз айтып берип коесузбу? Саламатсыздарбы? Биз Асель айым экөөбүз подкастыбызды улантуудабыз. Азыр Ысык Ата областынын Ысык Ата районунун тоолорунун алдында отурабыз. Ушул жакта жашайбыз биз жана подкастыбызды кыргыз тилинде улантууну чечтик. Анткени биздин көрөрмандарыбыз кыргыз тилдүү үй бүлөлөр, жаштар. Туура. Анан Инстаграмда дайыма айтып берчү да мага кыргызча алып алып барбайсыңар депчи. Ушул убакыт келди кыргызча алып барып адамдарга өзүбүз жөнүндө тааныштырып айтканыбызга аябай кубанычтамын. Кыргызча аябай сонун сүйлөйт экенсиң. Каталар көп, бирок үйрөнгөнгө аракет кылам. Рахмат сизге. Каталар болгонуна карабай сүйлөй беришибиз керек да, ошондо күндөн күнгө кыргыз тилибиз жакшыра берет. Туура. Бүгүнкү мен сунуштаган тема бул кыргыздын азыркы күндөгү өзүнүн сүрөтү да. Кыргыз бул биз кимбиз? Бизди кантип аныктоо мүмкүн жана биз өзүбүзгө кандай аныктоо бере алабыз деген теманы сунуштайм. Кеттик. Сен кандай элестетесиң? Кыргыз болсо мен үчүн бош, мындай свободолюбивый кыргызча кандай болот? Эркиндикти сүйгөн, мындай эч нерседен коркпогон адамдай сезилет да магачы кыргыздарчы. Мисалы үчүн мен Японияда көп жылдан бери жашап келдим го. Алар менен эгерде мен өзүмдү салыштырсам, алар мындай бир нерседен уялгансып, коркконсуп, ушундай да. Ушундай көрүнгөн магачы. А кыргыздар болсо, сиз айткандай коркпогон, эркин жүргөн адамдардай көрүнөт мага. Өзүмдү ошондой сезем да менчи. Кандай кыйынчылыктар болбосун баарын жеңип кетем дегендей күчүм бар деп ойлойм. Сиз өзүңүздү кандай сезесиз? Мен оюмда да кыргыз бул эч нерседен коркпогон, эрки күчтүү, анан сөзсүз эркиндикти жакшы көргөн, анан үстөмдүктү жакшы көтөрө албаган, эгер ал терс маанидеги үстөмдүк болсо. Анан мен ойлойм, Орто Азия калктарынын арасынан да бизди ушундай калк катары биз таанылып келебиз жана ушул мүнөзүбүзгө көп сый көрөбүз да. Сиз мисалы үчүн башка мамлекеттерге барганда каяктансың деп айтасыз го, сурайт го сизденчи. Анан мен Кыргызстандамын деген элдер билишеби каякта экен? Көп учурда билишпейт, аябай таң калышат ушундай өлкө барбы деп. Анан мен түшүндүрүп берем, Кытайдын батыш жагында, Россиянын түштүгүндө жана Индиянын түндүгүндө дегенде эле деп эле калышат да. Бирок мени карап мындай түшүнө алышпайт да. Россия болсо, орус болсо кебетеси орус эмес го бул кандай деп. Анан мен дайыма түшүндүрүп келем, бул Борбор Азия деген регион бар, стан деп аталган өлкөлөр бар дегенде эле анан айтып башташат чекесинен эстегендерин. Кыргызды келип көрүп кеткендер, бул жакка турист болуп же жумуш менен келип кеткендер абдан меймандос, мээримдүү жана ачык калк катары деп байкоо жүргүзүп кетишет да. Анан мен ойлойм, биздин ошол артыкчылыгыбыз жана аны сактап кетишибиз керек. Анан өзүбүзгө аныктоо бергенде жалаң артыкчылыктарыбыз жөнүндө гана сөз кылбай, кемчиликтерибизди да аныктап, ошол кемчиликти же кабыл алып, ооба ушундай кемчилигибиз бар деп, же болбосо ошону жокко чыгарганга аракет кылсак болот да. Туура. Мен мисалы үчүн Японияда 10 жыл жашап келбедим беле, анан жаңы барганда каяктансың деп сурашчы да. Анан Кыргызстанмын десе, Кыргызстан каякта деп эч ким билбечи. Бирок азыр болсо, жанакы бизде азыр спортчулар көп го, жеңгендерчи, олимпийский чемпиондордон аркылуу, Кыргызстан, Центральная Азия, Казакстанга жакын деп ушинтип азыр эми бизди билип калышты да. Анан аябай сыймыктанам, убакыт келди деп, же эми бизди таанып баштады деп. Бирок мурун Кыргызстан десем, япончо киргизы деп айтылат да.
Кыргызстанга карай Кимашта мен Кыргызстандан келдим деп айтсам, алар игириси деп айтышат. Игирис болсо бул Англия деп айтышат. Жок, Англия эмес, бул Кыргызстан деп түшүндүрүп азыр болсо мен билем каякта деп көбү билип калышты. Жакшы. Биз канчалык элге таанымал болсок, дүйнөдө таанымал болсок, бизге ошончолук көп мүмкүнчүлүк ачылат да. Бренд, өлкөнүн бренди кеңири тараш керек. Ал үчүн ар бир кыргыз ар дайым аракет кылып жүрөт деп ойлойм. Спорт болобу, кино тармагында болобу, же биздин расмий өкүлдөрүбүз болобу, ар бирибиздин аракетибиз ошого жумшалат жана ошонун натыйжасы деп ойлойм. Ооба, туура. Бирок мындан да көбүрөөк таанылышыбыз керек, сөзсүз. Ал экономикага пайда алып келет да. Инвесторлор да көп келет да Кыргызстанга. Инвесторлор да көп келет жана биздин жарандар чет жакта жүргөндө ар дайым ойлош керек да, эгер мен бир терс ишке аралашып калсам, анан Кыргызстан деп медиада чыкса жаман аттуу болобуз деп бир кошумча жоопкерчиликти өзүбүз менен ала жүрүшүбүз керек да ар дайым. Анткени бир эле кишинин иши толук бир өлкөгө жаман имидж жаратып коюшу мүмкүн да. Ушундай кичинекей калк деп коебуз. Калкыбыз азыраак болсо дагы жерибиз чоң да, чоң эле өлкөбүз, өз алдынча келип өз алдынча болуп жүргөн, суверендикке ээ болгон. Ошондуктан ушул 7 миллион кыргыздын ар бирибиздин жоопкерчилигибиз бул Кыргызстандын имиджин алдыга түртүү жана ошону коргоп келүү. Туура. Олимпийский оюндар болгон учурдачы мындай желектер менен чыкчу го. Анан мен түшүнбөчүмүн, эмнеге желектер менен чыгат депчи жаш кезимде. Азыр болсо түшүнүп калдым, ушул алардын жеңиштери Кыргызстанды бүт дүйнө жүзү боюнча таанымал кылат экен. Анан азыр болсо гимн ойногондо да мен аябай ыйлап, аябай мындай толкунданып ушинтип турамын да. Бизде Кыргызстанда спорт боюнча кимдер ушу Кыргызстанды белгилеп кетти, билбейсизби? Мен үчүн эң желегибизди эң көп жолу көтөргөн Айымдардан айтсаңыз. Айымдардан айтайынбы? Сөзсүз Айсулуу Тыныбекова айым. Анткени биздин спортубузда тарыхты жаратты. Көп ирет дүйнө чемпиону болду, 6 ирет, 3 ирет Азия чемпиону болду, олимпиадаларга барып медалдарды алып келди. Анан Айсулуу айым жараткан ийгилик сөзсүз спортто эркектерге дагы, айымдарга дагы абдан чоң түрткү болуп берди да. Андан бөлөк бул күрөшүүдө айымдарга жолду ачып берди, сөзсүз. Ага чейин биздин оюбузга келчү эмес. Мен деле 8-класста күрөшкөндү жактырчумун, бирок мен билген эмесмин ушуну спорт катары кабыл алса болот же өзүмө мүмкүнчүлүк издесем болот деп. Бирок ошол күрөшкөнгө, мындай салттуу күрөшкө аябай кызыгып, ойногондо ошону эле кылалы деп, матрас төшөк болобу баарын жийип келгиле күрөшөбүз деп Кыргызда жоолук таанып белге алгангабы? Ошентип күрөшөт эмеспи? Ошону абдан жактырчумун да. Мен ойлогон эмесмин, сиз спорт менен машыкчы экенсиз, именно ошондой. Мен баскетболго барганмын, болгон спорттордон мектепте баскетболго барууга мүмкүнчүлүк болгон жана турникте аябай көп асынчумун. Ошону абдан жактырчумун. Ал спорт болбосо мен аябай кыйналмакмын. Мен үчүн бар болгону чоң маани болгон да. Спорт мындай айтат го, руханий жактан аябай күчтүү кылат депчи, духовный развитый кылат деп айтат го. Ал жактан сөзсүз түрткү берет жана балдарга жана өспүрүм балдарга бул өзүн таанууга жакшы жол да. Бала спорт менен машыгып атканда денесин кантип башкарганды билет. Анан спортто ийгилик болгондо жакшыраак секирсе, жакшыраак чуркаса өзүнө ыраазы болуп, өзүнө ишеничи өсөт да. Ошондуктан балдарга кайсы деңгээлде болбосун, мектеп деңгээлинде болсо деле, көчө деңгээлинде болсо деле ар дайым спорт менен машыгууга ошол бир эле турник болсо деле биз түзүп беришибиз керек. Бир топ болсо, бир скакалка болсо айырмасы жок. Сөзсүз кандайдыр бир спорт менен машыгууга баланын шарты ар дайым болуш керек. Канча жаштан баштап бериш керек балдарды? Андан эч бир чектөө жок. Азыр биз билебиз, жаңы төрөлгөн балдар деле сууга сүзүүгө мүмкүн, шарт болсо жаштан эч кандай чектөө жок. Эми кээ бир спорттор айтат 6 жашында алып келиш керек, кээ бир спортту коет 4тө, эгер ошондой бир талаптары көпөлөк көрүнүп атат сонун.
ичиме конуп алгандачы. Бүгүн төрөлсө экен. Омин. Анан 2 көпөлөк келди. Анан ошондой бир атайын бир чектөө болбосо эле балдарды чектебеш керек. Анда адистерден сурап билип, анан ошол спорттун талабына жараша катыштырса болот деп ойлойм. Ооба. Сиздин балдарыңыз кандай спорт менен машыгышат? Менин кызым ат минет. Конкурга барат. Ат менен секиретпеспи барьерден. Анан уулум экөө тең джиу-джитсуга барчу. Уулум бирке футболго да барып жүрдү. Азыр жаатып жүрөт. Улуу кызым да жааткан. Сонун турайбы. Ат менен жаа. Аябай сонун сочетание го. Мен болсо кичинекей кезимде канча жашыман баштап, 12 жашыман баштап тэквондого бара баштадым. 6 жыл бардым. Ата-энем болсо Кыргызстанда кыздар күчтүү болуш керек, бир нерсе болуп кетсе өздөрүн мындай сактаганга күчү бар болуш керек деп ошентип берип салышкан да. Сонун. Бирок ал канча мен балдар менен мушташып аларды тепкилеп жүргөн убактарым дагы болду да. Эми кыз бала сөзсүз өзүн коргоого мүмкүнчүлүгү болуш керек, ар кандай жагдайлар болот. Анан сурайын дедим эле, мага вот сиз кыргызча сүйлөгөндө аябай таза сүйлөйт экенсиз да, бир дагы орусча кошпой мага окшоп же чала була эмес. Кандай ушинтип так сүйлөп баштадыңыз да, мындай таза сүйлөп баштадыңыз? Китеп окудуңузбу же көп кыргызча сүйлөйсүңүзбү же? Мен деле кээде сүйлөгөндө орусча сөздөрдү кошуп сүйлөйм, бирок көңүлдөнсөм жана көңүлдөнгөндө, көңүлүмө алганда таза сүйлөй алам да. Анткени көп жылдан бери ушул кыргыз тилдеп, анан 2,5 жыл кыргыз мектебинде окуп, университетте 4 жыл кыргыз тилден качпай, кыргыз тилде окуп мектеп бүттүм деп бошонсом болмок да. Бирок качпай кайра кыргыз тилди 4 жыл 8 семестр окудум. Азыр мен байкашым боюнча көбү кыргызчага басымдык кылып, блогерлер болобу, инфлюенсерлер болобу кыргызча көп сүйлөп баштады да. Ошого аябай мындай сыймыктанып, мен дагы сүйлөгүм келет деп мен дагы блогто кыргызча алып бардым. Сиз болсо мурдадан бери эле кыргызча сүйлөп келчиңиз эле, анан сизди көрүп аябай суктанчумун да, аябай мындай таза сүйлөйсүз, сүйлөөнү дагы мындай таза тилде сүйлөшүңүз аябай суктанчумун да. Бул мен мугалимдериме рахмат деп айтышым керек, анткени мугалимдерим, анан сөзсүз ата-энем үйдө сүйлөгөнү кыргызча болду. Жана өзүм чөйрөмдө да ошондой адамдар болду. Кыргызча сүйлөсөк, анан өзгөчө инстаграмды алып барган кишилер инстаграмда баракчаларын кыргыз тилинде алып барса деп, анан мен ойлонуп калдым. Мен ал кезде инстаграм баракчамда 1300дөй катталуучу бар эле да. Анан ошол бир аз сан болсо деле мен кыргызча жаза берейинчи деп контентти кыргыз тилинде жазып баштагам. Анан аябай бат эле өстү. Эч кандай рекламага койбодум, акча кетирбедим, бирок өзүм билгенимдей кээде катасы менен кыргызча эле тексттерди жазып аттым, кыргызча сүйлөп аттым. Анан ушул акыркы жылда шүгүр ушундай өзгөрүү болуп кетти. Кыргызча сүйлөп баштадык. Инстаграмда көп адам кыргызча сүйлөп жазып баштады. Мурда кыргыз тил бул эми айылдык же карапайым элдин тили деп кабыл алынса, азыркы кезде кыргыз тилге андай мамиле жок. Тескерисинче кыргызча сүйлөй албаган адамдар өзүнүн чектөөсүн сезе билип баштады, мойнуна алып баштады. Мен ушу кыргызча билбейт элем деп сабак алып, издеп, үйрөнүп, мени бул нерсе абдан кубандырат. Анткени кыргыз тили ошол гана жол менен сакталып калат жана ошол жол менен гана өнүгөт. Ошол эле кезде кыргыз тил деп башка тилдерди мен басынткым келбейт, чектегим келбейт. Анткени кыргыздар биз ар дайым көп тилдүү болуп келгенбиз жана тилди үйрөнүүгө жөндөмүз өтө чоң, жогору. Ошону жоготпостон биз көп тилдүү калк бойдон калышыбыз керек, ошону колдошубуз керек. Сөзсүз бөлөк тилдерди үйрөнүш керек. Бир гана кыргыз тили менен биз чектене албайбыз, анткени биз
тилди үйрөнгөндү сүйө билген адамбыз, таза сүйлөйбүз, акцент жок сүйлөйбүз чет тилдерди. Ошону өз балдарыбызда дагы сактап колдоп келишибиз керек. Туура. Бирок азыр дегенчи мен байкадым да, сүйлөсөмбү же жазсамбы көп мындай катаны көрсөтүп, сен туура эмес сүйлөп атасың деп ушуну четке кагып салышат да. Ошол туурабы, туура эмеспи, кандай дейсиңиз? Ошентип каккандары сөзсүз туура эмес. Ката менен сүйлөсө да кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылган кишини биз ар дайым колдошубуз керек, кечиримдүү болушубуз керек. Анан катасын оңдобой эле коюшубуз керек да. Сен Негизи кыргыз эмес киргиз сурайсыңбы деп ушинтип айтышат да. эми тамаша катары болсо балким кээде макул деп коюш керек, бирок шылдыңдаган өзгөчө кыргыз тилден бөлөк тилди билбеген киши шылдыңдаса, мен аны туура көрбөйм да. Бир жолу менде да ушундай учур болгон. Бирөө чыгып, мен сахнада чыгып, аралашып отурган аудиторияга орус тилинде салам айтсам, бир жаш студент бала чыгып айтты да, эже кыргызча эмнеге сүйлөй, орусча саламдашып атасыз деп. Анан мен айттым, кыргызча деле саламдаша берем, бул жерде аралаш аудитория отургандыктан сөзүмдү орусча баштадым. Бирок мен кааласам азыр англисче сүйлөп берем, кааласам француз тилинде деле сүйлөп бере берем. Французча да билесизби? А сиз кыргыз тилден бөлөк тилди билбейсиз, кыргыз тилин үйрөнүүгө эч кандай аракет жасаган эмессиз, мага андай катуу сөз айтпай эле коюңузчу десем, өзү кол чаа берди да, кошулду, эже ушуну туура айттыңыз деп. Мен айттым, качан сиз дагы башка тилди өздөштүргөндө анан мени ой тилиң мындай же тигиндей деп айтсаңыз, мен ошону анда туура кабыл алам дедим. Ушундай адамдар көп, кызыктуу адамдар. Бирок мен ошону деле билем, анткени түшүнүк ошондой болуп калган да. Анан азыр антип катуу реакция кылбай деле койсок болот. Негизи ал өзгөрүү болду, орун алды, кыргыз тили биринчи орунга чыкты, баарыбыз сүйлөгөнгө аракет кылып атабыз. Кыргыз тилинде жакшы продукция, ошол эле Instagram контент бар болсо, тил өнүгөт, калыптанат, калат өзүбүздөчү, сакталып калат. Ошону бирге өнүктүрүп, бөлөк тилдерди басынтпаш керек да. Бирок бир жаман жагы, бул кыргыз тилинде көп китептер жок да. Литература болобу, мисалы үчүн мен балдарыма үйрөткүм келет, кызыктуу китептер болсочу, китепканага бардык, бир дагы жакшы китеп тапкан жокпуз. Орусча бар, англисче аябай көп, жадай калса японча китептер таптык да, бирок кыргыз тилинде китеп жок экен. Мен басмаканаларда көрүп жүрөм, анан китеп дүкөндөрүндө көрүп жүрөм. Азыр кыргыз тилинде чыккан түстүү ар түр китеп, жомоктор 100 эсе көп да. Көбөйдүбү? Ооба, көбөйдү. Анда мен башка туура эмес жакка баратканмын. Билбейм кайсы жерден көрдүңөр. Мен көргөн китеп дүкөндөрүндө, ошол эле Андерсен китеп дүкөнүндө кыргыз тилдүү ар түрдүү китептер бар. Турар басмаканасы бар, жаңылышпасам. Ушул подкаст чыкканда мен комментарийне жазып чыгарып коем, кайсы жерден. Белек букс деп азыр. Уктаптырмын такыр. Или белек иши кылса комментарийлерге жазып чыгарып коем. Жакшы, чоң рахмат сизге. Кыргыздын кемчиликтери жөнүндө сүйлөшүп кетсек, бул эми кемчилик деле эмес, бирок биз кыргыздын баалуулугуна айланса деп эңсеген нерсем да, бул балдарыбыз жана балдарга берген билимибиз да, балдардын билим алуусу. Эгер биз коом катары ушуну кабыл алсак, биз балдарды сүйгөн калкпыз, балдардын укугун коргойбуз жана балдардын билим алуусуна өтө чоң маани беребиз деп өз арача ошондой бир келишимге келсек, көптөгөн чыгашабыз жана ой жүгүртөбүз, балким башкачараак болмокпу деп ойлойм да. Бирок бир чети карап келсем, азыр ошондой эле болуп жатат. Көп учурда ушул сөз менен аныкталбаса дагы, бирок ата энелерди байкап келсем, баламдын окуусу, баламдын билими деп эле көпчүлүк үй бүлөлөр ошентип калган да. Илгеркидей талаага айдап
салмай же үй жумушу, тала жумушу, коро жумушу деп эле балдарды чектебей билим берүүгө көз караш абдан эле жакшы азыркы күндө. Бул эмне мындай түрчүлүк берди деп ойлойсуңуз? Анткени бизде билим берүү системасы аксап, бир аз артта калып калдык да. Азыр ошону жокко чыгарышыбыз керек. Балдардын бул союз таркагандан бери мектептерибиз, китептерибиз аксагыраак болуп, балдар бир аз артта калып атат билим деңгээли. Жана дагы айттыңыз го, мына кыргыздардын кемчиликтери бар депчи. Ошо 3 эмне кемчиликтер бар деп айтабыз. 3 эмне кемчилик? Кандай кемчиликтер? Аябай көрүнүштүү да. Биринчи байкоом бул эмнегедир кыргыздар биз сыртка чыкканда тырмаланып иштейбиз да, аябай иштейбиз. Бирок Кыргызстанда жүргөндө андай эмес да, башкача режимге киргендейбиз да. Ошол сыртта кандай иштесек, Кыргызстанда дагы ошентип берилип, изденип аян өзүбүздү аябай иштейбиз го сыртка чыкканда. Кандай мигранттардын эмгеги менен өлкөбүз жашап келатат, ВФПга чоң салым кошушат. Ошол мигрант кезине биз сыртта кандай иштесек, өлкөдө да ошондой изденсек, биздин экономика бир топ өзгөрөт беле деп ойлойм да. Экинчиси, мындай биз жаңы учурга, жаңы заманга бат аттап кете албай жатабыз да. Жаңы шартта жашагыбыз келет, жаңы үйлөрдө жаңы эмерек колдонобуз, жаңы тамак жейбиз. Бирок ошол эле коомдо аялдын ордун жаңы бир эмеге өзгөртүрө албай, түшүнүгүбүздү өзгөртүрө албай жаткандайбыз да. Түшүнүп жатасыңбы? Түшүнүп атам, ногу со временем болуп атат. Мындай өзгөрүүнү, башка жашоону каалаган коом өзгөрүүгө туруштук бербеш керек да. Жашоо оңолот десе, биз өзүбүздүн жүрүм турумубуз, кантип тамактанганыбыз, ошол эле сууну ичкенибиз баары өзгөрөт да. Ал өзгөрүү кирбесе, өзгөрүү эч качан орун албайт жана алдыга жылыш кыйын болот да. Анан ошол тең салмактуулукту таба алсак, өзгөрүү менен өзгөрүүнү да кабыл алып, ошого орун берип, бирок кыргыз экенибизди да унутпай, экөөнү бириктирип, бир алып кетсек, япондор ошону кыла алды деп ойлойм. Аларда деле артыкчылыгы да бар, кемчилиги да бар, бирок алар өзүн өзү байкап, анан сырттан келген адамдардан сурап турат экен. Биз артыкчылыктарыбызды билебиз, кемчилигибизди айтсаңыз деп. Мага ошонусу жакты да. Өзүн анализдөөгө даяр экен, угууга дагы даяр экен да. Анан биз сырттагылардан сурабай эле өз бирибизден сурасак болот да, кемчилигибиз эмнеде, ошону жойсок болобу же калтырып эле коелу ошол бойдон ошого көнүп депчи. Сиз экөөсү Японияга чогуу барып келбедип элек. Ошо жапондордун кандай кемчиликтерин сиз көрдүңүз? 10 күнүн ичинде байкадыңызбы? Кемчилигин деле байкабадым. Мен көбүнчөсү биз көргөн мектеп, бала бакчаларга көңүл буруп, абдан суктанып, 500 окуучу окуган мектепте бир гана келип кетип жыйган айым бар экенин угуп, мектепте окуучулар директор менен биргеликте директор баш болуп өздөрү жуугандарын көрүп таң калып, мен мындай суктандыңыз аябай. Абдан суктандым, таасирлендим, бирок ошондон улам башка нерсеге балким көңүл бура албай калдымбы. Биринчи ирет барганда, менин тасмам кинофестивалга катышканда, Токиодо 16-жылы барганда, мен аябай таң калгам да. Анткени Бишкекте жүрүп мен көнүп калыптырмын, бизде ар түр адам бир жашайбыз го. Токиого барсам, жалаң эле азиаттар экен да. Мен ошого эч көнбөптүрмүн. Кандай бул жалаң эле азиаттардын арасына башкача бир сезим болот экен да. Өзүңүздү иностранецте сездиңизби? Башкача бир сезим болду да. Анан экинчи жолу барганда андай сезбедим өзүмдү. Анан ошондо баары окшош кийинип, эркектер өзгөчө жумуштан чыгып, ушинтип эле шашып баратканда, баары эле бир бооз,
анан ушундай чарчоо болуп сезилген да мага. Балким кемчилиги бар болсо бул өтө эле Көп көп иштешет. ишке берилип кеткендегиси болушу керек деп ойлойм да. Мынысында бул жолу барганда эмнелерди көрдүңүз? Кандай нерселер, мындай жакшы сапаттарын көрдүңүз ушу жапондордун? Жакшы сапаттары сөзсүз бул сыпаалыгы, абдан сый болгону, Кончима анан деп. бири бирине кайра кайра эле жүгүнүп, жада калса депутаттар бири бирин ошентип жүгүнө чуркап чыгып тосуп, 10 метр болсо да 15 метр болсо да биз мисалы үчүн жүгүнөт десе басып барып анан жанына барганда эле жүгүнүп коебуз го. Булар 10 метр 15 метрден деле башка депутатты көрүп эле жүгүнүп басып келгендерин көрүп аябай таң калдым. Мага ошол жакты, кичпейилдиги абдан жакты жана эстетикасы жакты. Биз ушу дагы үчүнчү мен кемчилигибизди айтат элем, эстетикага болгон сезимибизди жоготкондойбуз да. Анткени Мисалы үчүнчү эмне? ата бабаларыбыздан өткөн салттуу кийим, жасалга, аспаптарыбыздын жасалгасы, тамак аштын тышкы көрүнүшү, ат жабдыктарыбыз, идиш аягыбыз баары өтө кооз эстетикалуу нерселер да. Кийими дагы ошондой болгон. Азыркы күндөгү кыргыздар ар нерсени эле аралаштырып, үйүн жасалгасында бир нерсе кылып жасап, кийимин да бир ушу эстетиканы жоготкондойбуз да. Ошого дагы биз көңүл буруп, япон калкына окшоп, ошолорду бир үлгү катары деле тутуп, өзүбүздүн эстетикабызды таанып, билип, аныктап, мына ушул кыргыздын эстетикасы деп ошону сактасак жана алдыга сүрсөк. Артка кайтпаш керек да. Эстетиканы билиш керек, ордуну сезиш керек. Анткени эстетика бул эмне? Бул дизайн. Биз дүйнөдө эмне көрсөк, жараткан эмнени жараткан болсо, баары дизайн деп аталат. Чөп, ар бир гүл, ушул тоо, булут, көк асман, ай, жылдыз, күн, ушунун баары дизайн. Биз дагы жашоодо ошол дизайнды, эстетиканы сыйлашыбыз керек, ордунун билишибиз керек жана биздин коом катары өнүгүүбүзгө болгон таасирин түшүнүшүбүз керек. Туура. Дагы мен байкашым боюнча жапондуктар алар деген детальдарга аябай мындай маани беришет да. Гүл деген, гүлдү, например, чогултканда жана икебана деген традициясы бар го алардачы. Гүлдү аябай ушунча кооз кылып, мындай көп эмес, кичине минимализм кылып туруп, бирок ушунча кооз жасашат да. Ошо байкашым боюнча чын эле японецтер эстетикага көп көңүл бөлүшөт. Анткени ал айтышат да, мындай караганда кадимки эле эс алгандай болосуң дейт да. Ошон үчүн эстетикага көп көңүл бурушат, анан детальдарга да. Алардын эстетикасы өтө назик да. Нюансты билген кишилер, нюансты байкаган кишилер, ошон үчүн сөзү аз, кыймыл менен билдирген, аз сөз менен, көз караш менен билдирген эл. Бизге, кыргызга деле ал нерсе таанымал. Биз деле ошондой болуп келгенбиз. Анан көп өзгөрүү болду, кээ бир нерсебизди жоготтук, унуттук, кээ бир адаттарыбызды. Бирок азыркы күндө мына 30 жыл өттү, өзүбүзгө кичине келдик окшойт. Тилибизде сүйлөп баштадык жана биз азыркы күндө кимбиз, бизди эмне аныктайт, баалуулуктарыбыз эмне, эстетикабыз кандай, дастаркон эстетикабыз, этикабыз кандай, дастаркон, кыргызча дастаркон дегенде бул кандай салынат, дастаркондун үстүндөгү эрежелер кандай, ошону сүйлөшсөк, аныктасак жана күнүмдүк турмушубузда колдонсок болот. Сизде айымдыр Кыргызстанда көп болсо чын эле эстетикагыз бат эле келип калабыз деп ойлойм менчи. Рахмат. Бизде азыр ошол өзгөрүү жүрүп жатат. Мен Инстаграмдан байкап жатам. Бирок аны дагы тездетсекпи деп ойлойм да. Анткени биздин балдар чоңоюп келип атат. Алар күндө байкайт, ошону алып калышат. Биз күндө ойлогондо мен ошол дастарконго эмне коюп атам, кантип жайып атам, эмне эрежени, эмне жүрүм турумду балама берип жатам деген ой менен келгиле коом катары ошол
дасторкон этикасын деле аныктайлы, көрсөтөлү, бири бирибиз менен алмашалы, бөлүшөлү. Мына бүгүн кыргызча дасторкон жайдым. Сиздин Мындай билим канааты тамактарды мектебиңизде дагы барго өзүнчө бөлмөчү, жанагы дасторкон кандай болот, кыргыздар муну кандай тамак жазачы депчи. ооба, учур мектебине ошол бөлмөнү даярдадык, салттуу үйүбүздү. Ошол сабакты окуучуларга киргизели деп жатабыз азыр. Мен сөзсүз чакырасыз, балдарым менен келем. Ой, мен кубанычта болом, чакырам. Мени ошондой нерселер кызыктырат да, анткени форма бар, анан маңыз бар. Анан мен форма менен маңыз бир кеткенде жактырам да. Бизде азыр формабыз дагы анык эмес, маңызыбыз дагы анык эместей да. Анан ушундай талкуулар аркылуу ошону сөз кылсак, ойлонсок, ой жүгүртсөк, жакшы бир ойлорго келип, өзүбүздүн маданиятыбызды сактап гана эмес, алдыга дагы алып кете алабыз. Ошону балдарыбызга кызыктуу кылып бере алабыз. Аларга түшүнө тургандай, алар сиңире тургандай. Азыр биздин дизайнерлер, этно дизайндер аябай сонун кийип баштабады. Менин балдарым тим эле жыргап эле кийишет да, саймасы бар кийимдерди азырчы, анткени эстетикасы буларга түшүнүктүү болду. Акыры Түшүндүрүп бердиңиз да сиз, анткени эми үй жасалгасына ошол биздин салттуу эстетиканы киргизсек болот үйдө. Мен азастан кошом, шырдак менен, таар менен чоңойгон балдарым. Азыр деле жаздыкчаларым кыргызча, оюлары менен, бирок алар жактыргандай түстөрдө ала-була эмес, өтө мындай кызыл же жашыл түстөрдө эмес, боозураак, агыш, бирок үйдө бар кыргыз. Менде эчтеке жок. Меники кичинекей балдар да баарын бузуп чачып эметишет да. Бирок мындай ой жүгүртүү да болгон эмес да. Биз ойлонбойбуз да. Мындай эле кадимки нерсеге айланып калганда, мындай диван, анан стул деп элечи. Анан үйүмө кыргызча эмне алып кирсем болот? Мен кыргыз экенимди, менин үйүм кантип бирөөгө баяндайт деген суроо бизге келбейт да. Анча мынча кишилер бар, кылып жүрөт, бирок көпчүлүктө андай жок. Мына биз килем тандап атканда, же төшөк тандап атканда, же сүрөт илип атканда, идиш аяк тандап атканда кыргызча деп биринчи ирет ойлонбойбуз да. Анча мынчабыз эле ойлонбосо, негизги калкта андай адат жок. Ошол адатты киргизели. Жалаң эле ошондой жыйып алуу эмес кепчи, бирок кыргызга таандык үй буюмдарын, үй жасалгасын мен көрүүнү эңсейт элем. Аябай сонун болмок. Бирок мен ойлойм, ишенем, акырындап ошого келебиз депчи. Сөзсүз келебиз, жана ошол буюмдарга кетирген акчабыз өз өлкөбүздө калмакта, сыртка чыкпайчы. Кыргыздын усталары жасаган идишти алсак, Кыргызстандан тигилген кийимдерди кийсек, Кыргызстанда жасалган сандыктарды койсок, бул Made in Кыргызстан деген экономиканы колдоо мага аябай жакын жүрөгүмө, жана колдойм да. Колдон келишинче. Туура айтасыңыз. Сенин аябай эмең катталуучуларың көп го. Сен аркылуу ушундай идеялар бат эле кетмек да. Туура. Балким бир кызматташуу аркылуу ошол эле үйүңдү кыргызча жасасаң болот, анан ал модага айланат. Тиги жапон күйөө менен сүйлөшүм керек андай. Жапон силерде эми эки калк бириккен үй да, жапон анан кыргыз стилин бириктирген үй болсо, аябай сонун болмок. Fusion болуп кетмек го. Жана сиз айтып кеттиңиз го, кыргыз, сен өзүңдү кандай сезесиң, кыргыз эмне депчи. Анан сиз ошо айтып берип атпадыңызбы, мурун бизден аябай аракетчилик болчук депчи. Анан мен азыр ойлогондо, мына чоң атам, чоң апамдарды карасакчы, аябай момун, жоош, жүрөктөр таза адам болчу да. Ошол мага кыргыз адамдар ушундай билинет да. Анткени деген айттым, башка мамлекеттерде көп жашадым депчи. Анан адамдын чыныгы, жүрөгүн биле албайсың да, мындайчы карап турупчу. Бирок кыргызды көрүп эле мунун жүрөгү аябай таза экен, боорук экен, бат эле билинет го. Биз аябай ачыкпыз го. Коноктор келсе акыркы нерселерибиздин баарын берип, өзүбүз ачка болсок дагы бир нерсе таап, курсактарын тойгуздуруп ушинтебиз го. Мен ишенем, эгерде биз
кыргыз тилине басым жасасак, биз өзүбүздүн салт санааттарыбызды үйрөнсөк, сөзсүз күчтүү мамиле болобуз деп ишенем. Сиз кандай дейсиз? Эң туура. Ошол өзөгүбүздү сактап калышыбыз керек да. Кыргыз ток пейил, ошондуктан бери ишен. Ооба. Кыргыз таза жерде жашаган, таза суу ичкен, таза тамактанган. Бирөөнүкүн басып алып тартып алган эмес. Бири-бириникин басып алышы мүмкүн. Бири-биринен табашкан. Бирок биз мында эч качан баскынчы эл катары белгилүү болгон эмеспиз да. Өз алдыбызча бирден коктуга кирип алып, мал багып, анан экологияга ушунчалык туура болгон үйдө жашап, табият менен абдан жакшы мамиледе жашап келгенбиз. Ушул артыкчылыгыбызды, ушул философиябызды да сактап калышыбыз керек да. Азыр кай жакка чыкпайлы бүт жерде таштандылар жатат. Ошол жүрөктү өйкөйт да, ушул көрүнүшчү мен эч жака чыккым да келбей калды. Кыргыз бул таза калк деген ойду кайрадан жаңыртып, кайрадан ойготуп, тазалыкты сактасак, үйүбүздө гана эмес, коробузда гана эмес, бирок Кыргызстан деп, Кыргызстандын аянты кайсы жерде болбосун, жери кайсы жерде болбосун, ошол жерде таза кармасак. Ооба, туура айтасыз. Мен бир жапондуктарчы бир жакка чыкканда сөзсүз сумкасындачы мусор ыргыта турган, таштанды ыргыта турган пакеттер менен жүрүшөт да дайымачы. Анан эгерде сыртта кетип баратып мусор көрсө, алардын пакетине салып үйүнө акырын барып таштап коет. Сиз Японияда көрдүңүз го? Эч жакта мусор чакалар жок да. Анткени чакалар жок болсо да аябай таза көрдүңүз го. Анткени алар баарын үйүнө алып кетишет да, үйүнө алып кетип акырын ыргытып коюшат да. Эң туура. Ошол үчүн кыргыздарга деле мен ушинтип сунуштамакмын, эгерде кыйналып кетсеңиз сумкаңарга салып үйүңөргө Бирок биз ошондой калк болгонбуз да. Эмне өзгөрүлдү анда? Эмне болуп кетти? Эмнеден соң өзгөрдүк мен билбейм, бирок мен ошондой кыргыздардын арасында чоңойгонмун да. Тазалыкты жактырган, анан эч нерсени кор кылбаган, таштандыны таштабаган, чүпүрөктөн чүпүрөккө тиге отуруп буюм жараткан. Мага жапондордун ушу чүпүрөк колдонгону да аябай жакты. Биз азыр баарыбыз салфетка сатып алып отурабыз го. Алар биз илгеркидей чүпүрөк кандай салып жүрсөк чөнтөккө, Туалет каякка барабы алар деген ошону ар дайым чөнтөгүнө салып жүрөт экен. Мага ошол адат жакты. Мен дагы азыр салып жүрөм. Анан биз ошондой эле ирет менен чоңойгонбуз. Ар бирибиздин чоң апабыз же тайнебиз чүпүрөк тигип берчү, аны сайыпта берчү чекесин. Жана эркектерде чүпүрөк бар болчу. Эркек кишилер ар дайым жанында чүпүрөк салып жүргөн. Биз азыр ошол адатыбызды кайра кайтара алсак болот. Анан таштанды болсо деле ошол чүпүрөккө ороп алсак болот. Пакеттен көп нерсе жок. Ар дайым жаныбызда пакет алып, сөзсүз таятка чыкканда, эс алганда өзүбүз менен ала келишибиз керек. Аны бирөө келип жийип кетпейт. Ал ошол жерде жатат. Башка кишилердин маанайын бузат. Анан ар биз жооптуу болушубуз керек да. Мен чыктымбы, артымда эч нерсе калбашы керек. Алып келип таштанды таштай турган жерге гана калтырышым керек деген сөздү айтууга туура келип атат да. Анткени ошол нерсе жөнөкөй эле бир нерсе аткарылбай жатат эмнегедир. Туура. Жүрөгүм ооруйт, бирок эгерде мындай, мисалы үчүн биз айылда жашайбыз да, анан Бишкектен көп келгендер пикникке келишет, таштандыларды таштап кетет, аябай жиниң келет да. Эмнеге ушундай кыласыңар депчи, бул биз баарыбыз үй жайыбыз го деп. Айылдыктар аябай таза кармайт да бияктачы. Ошон үчүн айтат элем, Кыргызстан суранчтап өзүңөр менен пакет алып жүргүлө, ыргытпагыла мусорду, анткени деген бул кооз жер да. Кудай ушунчай сонун кооз жерди берген бизгечи. Сактап калыш керекпиз. Бул өзүбүздүн эле колубузда турган нерсе да. Буну өкмөт жасап бербейт, мамлекет жасап бербейт. Ар бирибиздин жарандык жана кыргыз болгондугубуздан мындай тазалыкка болгон милдетибиз болуш керек да. Тазалык бул милдет жана улуттук баалуулук деп айтсак болот да. Туура, ооба. Анткени кыргыздын ата бабасы өтө таза, өтө тыккан кишилер болгон. Анан биз эмнеге айнып кетишибиз керек? Эмнеге айнып кеттик? Ооба. Сиз кандай кыргыз, азыр бизде кыргызча сүйлөгөндөр угат да.
ошо адамдарга кандай акыл насаат үйрөтө аласыңыз? Эмне жетпейт деп айттыңыз го. Эми кыргыз тилин үйрөнүүгө же кыргызча сүйлөөгө адатты кармап калууга биринчиден ыр жаттаса болот. Кыргыздын сонун ырлары бар. Сөздөрү мисал үчүн Динара окуган. мисал үчүн ушул ыр эми толтура да ырларыбызчы китепте болобу, ютубта караоке түрүндө болобу иши кылса ыр жаттаган адамдын сөз байлыгы кеңири болот. Анан макал лакаптар. Үчүнчүсү эң жөнөкөй эле бул практика. Күндө сүйлөө, катасыз, ката менен айырмасы жок, бирок сүйлөөгө аракеттенүү. Жакындар менен баягы көнгөн тилге өтө албастан бүгүн кыргызча сүйлөйүнчү же ушул жерде ушуну кыргызча эле айтып коеюнчу деп, анан кыргызча сүйлөп, бирок орусча көп аралаштырып сүйлөгөндөргө деле мейли бир күн сүйлөп койдуңуз, экинчи күнү сүйлөгөнгө аракет кылса болот да. Анткени айылда кыргыздар деле орус тилди кошуп сүйлөйбүз го. Анан только, или, подарок алып келдим депчи өзүбүздүн сөздөрүбүз бар, ошону эстесек болот. А орусча сүйлөсөк, анда таза орусча сүйлөйлү, кыргызча аралаштырбай. Кыргызча сүйлөсөк, кыргызча сүйлөйлү. Ошондой бир эрежени да алсак, анан бир адатка, иретке киребиз да. Биздики бүт эле аралашып кетип атпайбы? Меники орусча деле сүйлөйлү, бирок таза сүйлөйлү, жакшы сүйлөйлү, туура жазганды да үйрөнөлү. Кыргызча сүйлөсөк, анда орус тилди аралаштырбай сүйлөгөнгө аракет кылалы. Чоң рахмат, мен аракет кылам, сөз берем. Комментарийлер көп мени жамандабагыла, пожалуйста, эмнеге кыргызча, орусча кошуп сүйлөп атат деп. Анткени мен көп жылдан бери башка мамлекетте жашадым да, анан бияка келгенде мындай тантырап калдым да. Анткени бул көп жөнөкөй сөздөрдү мен мындай жашоомдо колдонбойм да. Англисче, япончо каша болду да башындачы. Азыр булса кичинеден өйгөнүп келатам. Бирок сөзсүз сиздин акыл насаатыңызды колдонууга аракет кылам. Рахмат сизге. Менде бир жаман адат бар, мен англисче сүйлөй берем. Англисче сүйлөш оңой да, анан англис тилге өтүп кете берем. Ошо менде дагы ошондой, бирок японча да. Мен японча. Бирок эми бул интернациональный үй бүлө, сиз болсо башка мамлекеттерде жашадыңыз, балдарыңыз да англисче билет, ошон үчүн мындай привычка болуп калды сизгечи. Англис тилинде маалымат көп болуп атат да. Ошондуктан мээм дагы англис тилге көнүп кеткен. Ошондуктан кыргызча сүйлөөгө күндө бул бир жумуштай да. Бишкек орус тилди чөйрө да. Анан өзүмө ар дайым эскертип турушум керекмин да. Кыргызча сүйлөө, кыргызча сүйлөө, кыргызча. Анткени кайсы жака барбайын, тейлөө ар дайым орус тилде болот. Анан кыргызча жооп берем, бирок эч кимди кекетип анан сен мынтип кыргызча сүйлөй атасың деп эч качан урушпайм. Кыргызча гана жооп берип коем. Ошентип эле анан өзүмдүн тилимди, анан адатымды сактаганга туура келем. Бирок орус тилдүү киши кыргызча билбесе, кыргыз тилине өтпөйм да. Ал туура эмес. Орусча эле сүйлөшө берем. Ал сый да, сый мамиле. Чоң рахмат сизге. Бүгүн болсо аябай маанилүү теманы экөөбүз көтөрдүк. Кыргыз деген ким, кандай болчу мурун депчи. Жана кыргызстанды башка мамлекетке таанымал кылган элбиз депчи. Анан тазалыкты сүйгөн элбиз. Жана кыргыз тилин сүйлөш экендигин басым кылыш керек экенин сиз аркылуу мен аябай көп насаат алдым. Сизге чоң рахмат. Кийинкисинде кайсы темага сүйлөйсүз сөзсүз айтып койгула. Биз кыргыз калкы өзү кыргыз салты бул сөзмөр адамдар болгондо ошол сөзмөрдүгүбүздөн арыбай сөзсүз кыргызчада акылдуу нерселерди айтканга аракет кылалы. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Комментарийиңызды сөзсүз жазып койгула, жана кийинкисине бирөөнү чакырбайлыкпы? Сөзсүз чакыралы. Сиздерден байланыш күтөбүз. Көрүшкөнчө.